Мени сыйлап урматтаган баарыңыздарга терең ыраазычылык. Биз сыймыктанышыбыз керек. 22 мамлекет көтөрүп сыйлап аткандан кийин биз Кыргызстан эмне сыйлап албашыбыз керек? Биз биринчи сыйлашыбыз керек. Биз колдоо көрсөтүшүбүз керек. Биз эчтегенде эч нерсе колубуздан келбесе дагы баягы жакшы сөзүбүз болуш керек. Мотивация берип турушубуз керек. Эми ал үйдө аз калды. Бир убакытта Кыргызстанда деле ошондой балдар чыгышына мына 5-6 жылда болуп калат. Бул кыз деген эме менен далил менен иштеген кыз экен. Ошон үчүн бул кыз мага 5-10 жыл мурун 3 жолу чакырды. Чынын айтканда мен ошо 2 жолдон баш тарттым. Себеби мен деле баягы четке чыкканда кандай эмне болот деген болду. Бирок бир жагын айтып коеюн, бир жактуу кыз эмес экен. Бул акын экен. Бул ырчы экен. Турцияда бул бич экен. Мына мен быйыл барганда ошол жерде ар түрдүү тармактагы кыз деп баалашат экен. Өзүнүн ырларын жыйнап чыгып атат. Анан мен ушундай ой келди мага. Бул кызды мен ошол бул жакта кичинесинен бери мектепти бүткөндөн бери тааныш элем, мага сунуш киргизишти. Ал жакта буга керек болсо бир көчөнүн атын бергенге да даяр экен. Бир шаардын атын бергенге даяр экен. Бул кыздын сүрөтүн чыгарып пакет чыгарышат экен. Аябай мындай жакшы иш-чаралар жасашат экен да. Анан 2 жыл башта. Анан кийин ошого анан биз эмне үчүн колубуздан келгенче жасаш керек деп мен кыргыз кызы Түркияны дарыка деп бул жөнүндө дастан жаздым, баян жаздым. Анан мен бул жерде конкурс болду чынында 2-3 адамга. Анан жөнөттүк, баарлар жөнөткөнүбүздө ошол менин ырымы, ошол Түркиянын чыгармачылык маданият чөйрөдөгү акын жазуучулар 10 тилге которуптур да. 10 тилге которуп кыргыз кызы Түркияны дарыка. Азыр ошол кайсы мамлекет барсаң дагы Түркиянын кыргыз кызы Түркияны дарыканы ошол иши менен анан ушул чыгармачылык чөйрөсүн таанышат экен. Ошо менен 3 күнгө бара турган жолдомобуз суранышып отуруп, меники да 20 күнгө созулушту. Кудай кааласа мунун чыгармалары да китепте болуп чыгып атат. Аутизм эмеси иши да китеп болуп чыгып атат. Мына өзүңүздөр ошол китеп колуңарга келсе анан көрөсүздөр. Ал китепте 2-3 тилге которулат. Биринчи Түркия эли чыгарат, анан кийин биз кыргыз тилине которобуз. Бирок чынын айтканда иши ушунчалык оор экен. Оор болсо дагы Түркия мамлекети баалаганы мени аябай кубандырды. Анан мен өзүмчө да, бул менин жеке пикирим. Ушу биз Кыргызстан качан ушул деңгээлге жетер экенбиз деп ойлонуп келдим. Бирок мына жакында дагы бир жуманын аралыгында дагы мен баратам, чакырышты, мынагы 10 күндө жөнөйбүз. Ал жака барганда дагы ушул кыздын инициативасы, ошол жактын координатору экен да. Мен уюштуруучусу ошол Түркия элинин Кыргызстан уюштуруучусу. Бирок бизге окшоп жана коммерческий анан мындай деген бир иш-чаралар көп. Бирок бул кызды мамлекет өзү көтөрүп, мамлекет өзү чакырып, мамлекет өзү жол баштаган үчүн министр болобу, губернатор болобу, же болбосо кандайдыр жетекчи болобу, өздөрү чакырып, өздөрү машина жөнөтүп, өздөрү машинаны алып жүрүп, өздөрү уюштуруп берет экен. А биз болсо өзүбүз уюштуруп атабызбы? Кеминтил, андай жок экен. Эми дагы буюрса келечеги эң болсун, китептерин чыкса, аутизм балдары ушунча жакшы болуп койду. Мына үйүмдө дагы мен 2-3 аутизм баланы көрдүм. Сонун мектепке барат экен, ал тамга таанып калыптыр, 1 класска барат экен, окуйт экен, сүйлөбөгөн бала. Эми мындай ар бир эле адамдын колунан келбейт, биринчиден. Экинчиден, бул нерсе ар бир адам өзүнүн жан дүйнөсүндө, аны эч кимге сата албайт. Бул бир эле дарикага ылайык бул нерсе. Дариканын гана жүрөгү иштейт. Дарика гана оңдой алат. Мен деп сизге бере албайт. Ал буюм эмес экен. Ал адамдын жан дүйнөлүк азыгын эч ким деп ала албайт экен да. Уурдайды албайсың, берсе ала албайсың да. Ошондуктан сага ийгилик, мына 1-2 күндө жолго чыгып атасың. Мындай агаларым, эрдиштерим бар экен. Эми ошондор менен суранып калдым деп эме кыргыз калкына эме тилеп коеюнчу. Аутизм бак эмес деп келдим Байбак Сутенова менен. Азыр 3 күндө бир видеодон чыгып атабыз. Бизге да келген келди окшойт. Ошону сурансам сизден келди. Келген да, себеби мен бир нерсени айтып коеюн, Элмирбек Иманалиев өтүп кетти да. Өткөндөн кызы өзүнгө турмушка чыкты. Экинчи кызын ошо өзүнгө турмушка курганда өзгөнүн эли айтты да. Бизге кут келди.
деп атам мен. Benim bile kızım seni turşu alıp, gelin bulasana diye. Elim bir gittin kızım gelin alıp aldı. Gelin doğalı, bizde kurt geldi dedi. Ağzın arında sizlerin kutu var, o şu Kırgızsızı Türk geldi. Sizlerin kutunuzlar, sizlerden çıkan, oşonço mamleket emes, bir oblasttan bir oblastga иштей албайсың. Бирок bir mamleketteki adamların бардыгын сүйлөтпөй закондун иретинде орнап коюп, чыгармачылыгын дагы, ишин дагы алып барган ушул кызды баалап атканда биз артында эле жүрдүк, бирок сыймыктар менен жүрдүк да. Мен көзүм менен көргөн үчүн айтып атам, жалган айткан жокмун. 20 күн жүрүп келдим. Мына Кудай калса 10 күн деп атам. Ошондуктан биринчи пункт ушул кызыл сеңгирде. Ушул кызыл сеңгирде сенин эмгегиң бааланып, ошол сенин дарыган колуң, оорулардын тагдыры бар. Сенин сырдуу сөзүңдө назиктиктин символу бар. Бир карган көзүңдө сөзүң аша жакшы болсо, же болбосо ушул айыл өкмөт жетекчиси жакшы болсо, таш үстүнөн гүл чыгарат дейт. Мына бул которгон да, кыргызчага которгондо. Алар айтып атат, ой, анда эгерде ушундай паша жакшы болуп, министр жакшы болуп, жакшы ынтымактуу өнүктүрсө, анда ошондой эл болсо анда угайлычы деп которгондо дагы ушундай бир адамдын жүрөгүнө жете турган кыргыздарда ушундай бир жакшы маанилүү сөздөр бар экен деп бартта ошол келгел чыгарган көп барды. Анысында сиздин да ишиңизге ийгилик, гүлдөрдү өстүрүп атыпсыз, сиздин да ишиңизде ийгилик болсун дагы, сиз жүргөн жерде таш үстүнөн гүл чыксын. Gözüsünün görüp atабыз, бардыгы колунан келе турган, тилиңден келе турган таш үстүнөн гүл чыгарып турган жакшы. Çok rahmet. Size bir taze.